Бөрі эненин кыялы 3-бөлүм. Жүжүка тоосунун одур-бодур этегине кар бүртүктөрү чоң-чоң болуп, көз ирмеген тездикте лапылдата жаап, акыры айлананы көздү уялткан аппак кар бир олчойгон мамык кебездей жасалган төшөк сыяктуу көз жеткис гаммер талаасын калың кар басты да калды. Кээде зыркыраган түндүк шамалы дарактын жалбырактарын кырка жулуп жылаңаштап, кар калың каптагандыктан күндүн нуру өтпөй калган. Бөрүлөрдүн үйүрү шамал тийбеген ылымта тоо капчык айларына түнөшүп, күндүзү көккө сапырыла көтөрүлгөн кар астында теңселе аңчылык уламдан улам кыйынчылыкка туруп, марал, бугу, топоз жана кабарга белгисиз тоолордун түбүндө жашынган. Кээде кечке кыйма чийме чырмалган жаныбарлардын изин кууп жүргөндө, капысынан асмандан лапылдап жааган кар издери таптаза жылтырата жаап, каралаган жолтурду текке кетирет. Карышкырлардын бир нече күн оозуна тамак албаганы кадимки эле ишке айланып, ичеги карындары кабыргаларына чапташкан. Түн ортосунда ийнедей сайгылаган суук шамалга жүндөрү түп-түз болуп тоңуп, ачкалык жанды кейиткенде ымыркайча боздоп улушаар эле. Күндөн күнгө күчөгөн оорчулукка карабастан, Ланхун ачкачылык менен суукка бышып жетилип жатты. Анын бүтүндөй денеси коюу жүн менен капталган. Өзгөчө жонундагы көгүш түспөлжөнү карга чагылышып жылтылдайт. Тулку бою өсүп, төшүнүн булчуңдары дагы кериле чыгып турат. Катаал ачкачылык анын мүнөзүн курчутуп, эки көзү муздак курч темирдей жалтырап, коюуланып каткандай. Кыштын чыгышы жакындап, анын бою өсүп, чоң карышкырлардын кашына чейинки бойду дээрлик кууп жетти. Ланху бойлуу гана болбостон сырткы турпаты дагы сымбаттуу, мүнөзү дагы каардуу. Кол салган кезде жанынын барынча алдыга озунуп, мыкаачылык менен тиш салчу. Күндөрдүн биринде бөрүлөрдүн үйүрүндө 5 күн катары менен олжодон жолу болбой, желкеден алган ачкачылык кышкы таттуу уйкуда чээнинде жаткан күрөң Гималай аюусуна кол салууга айдады. Чынын айтканда, карышкырлар чөп жечүү айбандарга оңой менен туруштук бере албайт. Гималай аюусу табиятынан ырайымсыз, теңдешсиз күчтүү, айрыкча чоң табактын оозундай болгон майпаң тамандары менен ичке да жоон да болгон даракты так ортодон бөлө жаргандай, күчкө ашып ташкан чоң бөрүнү дагы чала өлүк жарадар кылганга даремети жетиштүү эле. Ал жай күз мезгилдеринде кычуусун баскандай карагайга рахаттана сүрүнүп, бүт денеси менен карагайдын чыйырына шыбанып, андан өтүп таш аралашкан кумга оонап, көмөлөнүп катар-катар кабат желимдей жабышка кум таш жана чайыры аюунун үстүнө бекем чопкут кийим сыяктуу калдайып калат. Аюунун мунсуз деле териси калың, бирок үстүнө дагы мындай чопкут жабыштыра кийгенде бөөрүнүн арасында курч азуулары өтмөк тургай тиштей да албайт. Ошондуктан жөнөкөй учурда талаадан Гималай аюусун кезиктиргенде карышкылардын үйүрү өздөрүнүн демилгеси менен аны көкүтпөйт. Кээде андан алыстап чегинишет. Жакадан алган ачкачылыктын айынан айласыз бөрүлөр жашоосун коопсуздугуна тобокел кылып, аюуга кол салышат. Кар баскан талаадан аюуларды оңой эле тапса болот. Алар адатынча тынч жана терең чээндерде же бош көңдөй дарактардын ичинде кышкы уйкуда жатышат. Ошол күнү бөрүлөр түшкө маал картаң Мелия дарагын учуратып, анын ача бутактарынын ортосунда жыгаштын килейген терең көңдөйүн байкашат. Ача бутакка жөрмөлөп чыгып, тумшуктарын кыймылдата, кир сасыган жытты сезишип, кулактарын түрүп, чуңкурдан бир калыпта чыккан катуу тартылган коңурукту тыңшашат. Гималай аюусу Мелиянын ичинде таттуу уйкуда экенин баамдашат. Эми эң маанилүүсү аны чээнинен чыгаруу. Бөрү үйүрү даракты айлана баары бирдей уулуп, тайманбас эки карышкыр ача бутактын үстүнө туруп, тумшуктарын жыгаштын көңдөйүнө киргизе улуса дагы, аюу дүлөй сымал ал уйкуда жатканын улантты. Акыры алар дагы бир ыкма ойлоп таап, жаңы тоңгон муздардын сыныктарын көңдөйгө түшүрүштү. Бирок аюу эсин жоготконсуп кенедей дагы белги берген жок. Мелия дарактарынын ичиндеги муз сыныктары жылууга ээрип, дүмүргө суу өтмө катары жылжып толгон. Бул тузактагы өзүнүн таасирин жоготту окшойт. Эми бир гана жол жыгач көңдөйүнө секирип кирип, уйкудагы акмак жана аңкоо аюуну ойготуу. Бирок эки бөрүнүн боюнан дагы терең жана тиг үңкүргө кириш оңой болсо да, андан чыгыш кыйын эле. Эгерде карышкыр дарактын көңдөйүнө чалгындоого кирип, анан кыймылынан тырмактай эле ката кетирип, аюунун ойготуп алса, анда аяк эмне болоорун бөрү өз алдынча элестетүү дагы мүмкүн эмес.
Аюу эптүү колдору менен карышкырдын жаш ийилчээк бамбуктай белин сындыра чаап, же өзүнүн май баскан килейген жамбашына басып, аны сөөк сагы менен кошо бычыратмак. Бөрүлөр Мелия дарагын айланып, ары бери теңселе басышты. Калолу жыгаштын көңдөйүнүн оозуна чөктүшүп отуруп, капкара чуңкурдун түбүнө көз салып, ичине сыноо үчүн бир шыйрагын киргизип, кайра ошол замат сыртка тартып алды. Карышкырлар жаратылышынан жырткыч айбан болсо да, өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салбоо керектигин билет. Ошол маалда Ланхун үйүрдөн ыргып чыгып, ача бутактын үстүнө жөрмөлөп, Калолу менен ийин тийгизе жанаша чөктүшүп, көңдөйдүн оозуна отурду да, тумшугун артына буруп, дарактын түбүндөгү энесин бир кылчая карады. Зылаң баласынын көз карашынын маанисин сезди. Анын көз карашында өмүрдөн айрылгысы келбеген да, кайра өмүрдү тобокелчиликке салганы да, жек көрүү, кайра ыраазы болуу да баары аралаш эле. Ланхун энесинен тереке кирүүнү сурангандай, кайра андан өлүмгө барбашын өтүнгөндөй карады. Албетте, Ланхун ортого чыгып өзүн көрсөткөнү ал үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Бирок өлүм оозунан кайта алмак эмес. Зылаң акырын кыңшылап, канткенде жакшы болоорун билбей турду. Ланхун чоң карышкырлардай ырылдап, башын ийине куушуруп, жыгаштын көңдөйүнө секирип кирди. Бөрүлөр үйүрүнүн дүрбөлөңү токтоп, Мелия дарагынын айланасында жымжырттыкка бир гана түндүк шамалы учураган жердеги кар бүртүкчөлөрүнүн шытыраган добушу гана угулуп турду. Чуңкурдан жашоо белгиси болбой, Зылаңдын тынчы кетти. Убакыт токтоп калгансыды. Чындыгында бир нече көз ирмем гана өткөн эле. Бирок Зылаң үчүн ал бир кылымга тете болду. Аңгыча бейкуттукта мемиреп жаткан кар баскан талааны титиретип, аюунун айкырган жагымсыз катуу үнү угулду. Зылаңдын жүрөгү оозуна тыгылып, башын дарактын коңулунун ичине салып карагысы келди. Так ошол учурда талдын тешигинен тааныш караан жебедей учуп чыгып, мейкиндиктей төшүн керип, карынын тырыштыра ичине тартып, укмуштуудай усталык менен тоголонуп секирип карга түштү. Зылаң шашып ушуп жанына учуп жетип барып, Ланхундун башынан бутуна чейин кылдат карап, денесинин тырмактай дагы жери жапа чекпегенин көрүп, терең дем алды. Зылаңдын кетирген мээнетин Ланхун актады. Аны көк жал бөрү десе дагы жарашат. Ал 4 аягы менен созулуп, тырмактары менен сүрүлүп, чуңкурдун ичине жай түшүп, жыгач көңдөйүнүн оозуна тордой тигилген күн нурунан түбүндөгү борсойгон семиз башын даракка жөлөп алып уйкуда жаткан аюуну көрдү. Аюунун кышкысын уктаганы адаттагы уйкуга окшобойт. Ал өлүм менен уйку ортосундагы абал. Аны замбирек менен аткыласаң да оңой менен ойгонбойт. Ланхун кырдаалды таразалаган соң аюуга кол салууну чечти. Бирок коркунучтуусу үңкүрдүн оозунан секирип чыгуу кооптуулугу эле. Себеби анын оозу кууш. Карышкыр өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен секире албайт. Бир гана жол жай жана көтөрүлүп чыгыш керек. Аюу аңкоо болсо дагы жыгачка чыгып жөрмөлөгөн чеберчилиги бөрүнүкүнөн кем эмес. Эгер аюу ойгонсо чоң тополоң салып, жайлуу ченине кирген чакырылбаган конокту тайманбастан алып тамандары менен ургулайт. Ланхун көз ирмей оюна бир нерсе келип, дабышын чыгарбай сүрүлүп түштү дагы, аюунун ийиндерине буттарын коюп, эки арткы шыйрагына анын төшүн сойлото киргизип, аюунун былкылдаган мурдунун этинен тиштеген. Ал дагы эле 4 аяктап аюунун үстүндө кыймылдабай турду. Бир маалда Гималай аюусу мурдунун ооруганынан ачуу айкырып ойгонуп, бардык дене мүчөсү кыймылдап, көзүн ачып, кайчылашкан колун өйдө көтөрдү. Бир таманы менен жаракатты жаап, экинчисин сыртка чыгарган эле. Ал мезгилде аюу көзүн ачып жумгучакты Ланхун алдыңкы эки шыйрагын өйдөгө созуп, жердеги арткы аяктарын аюунун ийинине түртө, көңдөйдөн секирип чыкты. Так чыйрак усталык менен жасалды. Бөрүлөр тобу туш-туштан аны чуу-чуу кубаттап, атүгүл жол башчы Лоужу да кубаттап колдоду. Мурдада кашкырлар жыгаштын көңдөйүндөгү аюуларды олжо кылышкан. Тобокелчиликке салып уянын ичине кирген бөлтүрүктөрдүн ажалы жетпесе дагы майып болуудай жаракатка дуушар болушчу. Али жетилелик Ланхундун иши күтпөгөн нерселе. Ага Зылаңдын жүрөгү балдай ширеэлжип элжиреди. Аюу олдоксон жөрмөлөп тышка чыкты. Тумшугу канжалап, оң таманы менен мурдунун жарымын жаап алыптыр. Көзүнүн кычыктары сапсары чылпактаган, уйкулуу кебетеси менен ачуулана катуу бакырды. Ал өзүнүн денесинин күчүнө ишенген. Чындыгында эле аюунун калың таманы жана чопкуттай терисинин качууга дити барбай, анын уйкусун качырган маңдайында турган бөрүлөрдү байкай алган да жок.
Ал тескерисинче тик туруп, эки арткы буту менен илээлеп, кар үстүндө жүгүрүп, карышкырларды кубалай баштады. Анын чайырдай капкара денеси кыштын күңүрт тарткан күн нурунда жана аппак карда кичине күлкүлүү да көрүндү. Эгер аюуну чээнден чыгарса, анда бөрүлөр сөзсүз жемек. Бөрүнүн үйүрү аюуга туруштук бергенге акылы жетиштүү. Карышкырлар карда аюуга караганда ылдамыраак чуркаганы менен чыдамдуу эмес. Ошондуктан алар экиге бөлүнүп, кезек-кезеги менен аюуну тегеректешти. Аюу бөрүдөн көзүн албай кууп, мына жетейин дегенде капталынан бөрүнүн дагы бир тобу чыга калып, аны көңүлүн буруп, ары-бери өтүп чуркай баштады. Ал биринчи топту көз алдынан жоготуп, капысынан чыга калган экинчи топтун артынан кууп жөнөдү. Албетте, аюу карышкырлардын бул ыкмасын билбегендиктен, күчү калбай калганча жүгүрүп, анысынан дагы акылга салбай дарактан алыстап кеткен эле. Бөрүлөрдүн жалгыз чоочулаганы аюу дагы чыдап, жайлуу чейинине чуркап кирип кетсе, анда бөрүнүн камалап кууганынын баары кургак жерге сиңген суудай текке кетмек. Карышкырлар улам тегеректеп, алдап качкандыктан аюунун көзү караңгылашып, эси ой түштү. Аюу карышкырлардын биринчисин, экинчисин, анан үчүнчүсүн кууп, баарынан куру жалак калып, акыры бөрүнүн бир дагы тал кылын жула алган эмес. Ал карда акылынан адашкандай бөрү үйүрү ага бирде көрүнүп, бирде көздөн кайын болуп, карда ал күчү кетип отурду. Ал учурда аюу ойдуңга жетип калган. Жыгач көңдөйүнүн жээги араң гана көрүнөт. Аюу шалдырай түшүп төшүндөгү ак тагын сыйпалады. Мурундагы жарасы ызгаар суукка тоңуп, каны эчак токтоптур. Ал башын артка буруп, даана көрүнбөгөн мелия дарагын карап, томпойгон жүзү капаланып, натыйжасыз куугунтуктоодон баш тарткысы келди. Аюу чарчаса дагы эле жарым күчүндө. Эгерде ал бөрүлөргө каршылык кылып турган болсо, жок дегенде ондой карышкырды килейген таманы менен мүрт кетирмек. Аюу арты көздөй жөнөйүн дегенде, капысынан Ланхун кар бетинен сойлоп келип, акырын жандап анын жонуна секирип, кулагын тиштеп алды. Аюу ачуу бакыра чалкасынан жыгылып, буттары менен сокку бергенче кеч болуп калган. Ланхун чыйрак секирип түшкөнгө жетишти. Аюу кыйын абалды сезип, денесиндеги карды көөп, жаалдана эч нерсе көзүнө көрүнбөй бөрүнүн тобун кууп жөнөгөн. Акыры үйүр аюуну кичинекей токойго чейин алып келди. Эми бул жерде мелия көңдөйүнүн кышкы чээни такыр көрүнгүсө эле. Аюу бир маалда өзүн акылдуу сезип, карышкырларга туруштук бергенге амал ойлоду. Ал бет маңдайындагы болбогон жерден эле ага тийишип, аны аңдыган бөрүлөрдү карап, белин байлап жоон дарактын жанына жетип, эки килейген колуна болгон күчүн жумшап, талды бырс сындырганда, жыгаштын жыты буркурай түштү. Ал даракты өйдө көтөрүп, ары-бери күүлөп, мен дагы эле күчтүүмүн дегенсип бөрүлөрдү коркуткандай болду. Үйүрдүн баары уңулдап, уулуп, корккондон дирилдешти. Атыгүл бир-эки бөлтүрүк энелеринин бооруна жанашышты. Аюу максатына жеткендей сыймыктанып, дагы бир теректин алдына барып, так мурункусундай ыкмада сындырды. Бирден менен 4-чү, 5-чи, 6-чы, 20дан ашык талды жарап өлдү. Бирок карышкырлар эч артка чегинбегендиктен, ал топчудай кара күрөң көздөрүн ирмеп, айран таң болгон. Бөрүлөр ышкыбооз көрүүчүдөй анын оюнуна ырахаттануу менен суктанышты. Бечара аюу чарчап, кышылдап, оор дем алып жатты. Бирок багынгысы келбей, сөөгү кыйшайган талдын жанына барып, дагы күчтүүмүн деп ишин улантты. Түшүнүксүз кыйшайган дарак бекем болуп, анан бир нече соккудан кийин дагы сынбай кайра оңой эле түздөлүп, баштагы калыбына келип жатты. Ал баркы кеткендей уят болгонсуп бакырып, эне сүтүнө тойгондой күчтөнүп, акылынан адашкандай даракты жерге ийди. Талдын чокусу жерге тийип, катуу сөңгөгү сынган жок. Аюунун күчү калбай сөңгөгкө таянып, демин чыгарып, эс алгысы келген. Ошол учурда тал тук этип серпиле түздөлдү. Күү менен серпилгендиктен аюуну 4-5 кулач алыс кар бетине данектей дүп ыргытты. Ал башы менен тоголонуп түшүп, кайра тура албай чарчап, оозунан ак көөгү агып, аңгыл дөңгүл болуп жерде жатты. Жол башчы Лоужу кол салгыла дегендей үндөдү. Ошол заматта 10 чакты карышкыр төрт тарабынан басып, аюунун кып-кызыл канын карга жайылтты. Көз ачып жумгуча кар үстүндө аюунун териси менен аппак жалтыраган сөөгү гана калган. Бул ирет Ланхун аюунун эң баалуу деп эсептелген жүрөгүнүн жарымын сугунган. Зылаңдын төбөсү көккө жеткендей болду. Анын ойлогон ишин баласы чоң карышкырдай так аткарды.
Ланхун тайманбастыгы жана өткүрлүгү менен Кейсандын татыктуу уулу боло алат. Азыр Ланхун жолдошторунун арасында гана башчы болбой, ал тургай чоң карышкырлардын арасында дагы кадыр баркка ээ болду. Ал эр жүрөк чечкиндүүлүгү менен келечекте жол башчы тагына бекем турганын элестете, эңсеген кыялына тумшугундагы бир тилим сезим эттей жакын өңдөндү. Кыштын арты көрүнүп, бир нече күндөн кийин жаздын чагылганы чартылдап, муздар ээрип, көктүн башы чыкканда бөрүлөр үйүрү табигатынан адатынча кайрадан жалгыз-жалгыздап чачырап бөлүнөт. Жаздыр жайдыр Зылаң баласынын бөрүнүн болочоктогу жол башчы болушуна усталык менен даярдашы керек. Эмдиги жылы ушул кезде Ланхундун жашы толуп, тактынын талабын талаша алат. Зылаң аюунун этин тамшанып жеп та, ойлонуп да жатты. Бир нече күн мурда бөрүлөр үйүрү бөлүнгөн кезде жазгы суук жандан өтүп кайрадан оор күндөрдү жараткан. Зылаң ызырлана теңирди каргаса да, көз алдындагы каардуу чындык кым этип да өзгөрбөйт. Башында кадимкидей эле жаздагы чагылган жандана күркүрөп, каарлар ээрип, жыгач дарактар бүчүр байлап, кашкырлар жалгыз-жалгыздан жүрүүгө даярданышкан. Кокусунан теңир кайрадан түндүк батышынан шамал козгоп, карды лапылдата жаадырып, бөрүлөр ачкачылык менен сууктун азабын кайрадан башынан кечирип, туура 5 күн олжодон эч кандай жолдору болбой койгон. Акырында карышкырлар аргасыздан Лаңпа кыштагынан алыс эмес өзөн боюна барып, аң улаган кезде кырсык басып Ланхун мергенчилер койгон капканга түшүп калат. Эгерде Зылаң үйүрдүн алдында жүргөндө Ланхунду жандай баса, ал бул кырсыкка калбай калышы мүмкүн эле. Ал жашоосундагы мол тажрыйбасынан улам дүмбүрдүн үстүндөгү кан жайыла аккан тоо теке чындыгында мергенчилердин тузакка түшүрүү үчүн салган татканкыш жем экенин бир карап эле биличү. Каты күн ай, тилекке каршы так ошол тапта Зылаң ачкачылыкка кабылган карыган 10 чакты карышкыр менен чогуу үйүрдүн артында келе жаткан эле. Карышкырлар үчүн тагдырдын жазганынан кайра артка бурула албайсың. Капчыгайдын кырын айланып өтүп, капысынан аппак кебездей кардын үстүндө алик каны муздай элек экени байкашып, алдыга 10 чакты жаш бөрү менен бөлтүрүктөр толкунданышып, эч нерсени көзгө илбей олжого карай чуркашкан. Ланхун эң алдыңкы катарда жүргөн. Баарынан мурда ал мыкаачылык менен кол салууну баштаганы эчак көнүмүш адатка айланган эле. Анын жасаганы акылга салбаган иш экенин ойлонду Зылаң. Жок, бул Ланхундун ойлонбой кылган ишиндеги күнөө эмес. Ал мергенчилердин темир капканды кардын астына өтө дыкааттык менен жайгаштырып, тузакка тартышканында эле. Карышкырдын курч көздөрү дагы кемчиликти байкабай, күчтүү жыт алуусу дагы бир түрдүү жытты сезишкен эмес. Албетте былкылдаган майлуу жумушак эт дагы күнөөлүү. Ич эти менен кандын буркураган жыты ачкачылыктан ичегиси карынын омурткасына жабышкан карышкырларды азгырган. Ошол маалда үйүрдүн артында жүргөн Зылаң алдыга озунуп келип, Ланхундун текеден 5-6 кадам алыста турганын көрдү. Зылаң текенин айланасындагы карды үңүлө карап, ошол замат ал жердеги абалдын демейдегиден башкачасын сезди. Эгерде теке кабылаң же жырткыч айбан аркылуу өлтүрүлгөндө, тегерегинде кар бети канга боелуп, аюусуз кол салуунун издери болмок. Бирок ал жердин кары аппак жана жылмакай болуп, ал тургай тамандын изи дагы калган эмес. Андан тышкары табиятынан ач көз кабылаң тумшугундагы олжону кантип эле карышкырга берип койсун. Аңгыча эле Зылаң уйкудан жаңы ойгондой эсине келди. Бул мергенчилердин арамза азгырык тузагы. Ал кыска ачуу кыңшылап Ланхунду токтоткусу келди, бирок кеч болуп калган. Себеби Ланхун алдыңкы 2 бутунун тырмагы менен текени мыжыга кармаган эле. Тарс-турс этип башкача добуштар чыгып, жылмакай тегиз кардын бети көтөрүлүп, 4 чарчы темир капкан Ланхунга чабылды. Ал андан буйтагысы келди, бирок кандайча качмак. Темир капкан аябай катуу тездикте анын так белинен чабылган. Ланхундун али каталык бели сөөгү бат эле жаракаттанды. Дат баскан түйү жок бекем темир капкан баласынын белин кысып такыр кыймылдаткан жок. Али күчтөнө тырмактары менен темирдин үстүн кыйчылдата сыдыра чийгилеп, азап тартып кыңшылаган. Ач бөрүлөр Ланхундан өтүп, мергенчилер койгон текенин этин таптаза кылып жалмашты. Ал мезгилде алдыңкы тоонун айрылышында адамдардын каткырыгы менен үндөрү чыкты. Ха-ха-ха, тузакка түштү. Териси кандай соонун жалтыраган, баасы да жогору болот. Тоонун айрылышындагы жапыз бадалдардын артында топураган 10 чакты адамдын баштары көрүнүп, дагы 10 чакты иттин үнү угулду. Үйүр дүрбөлөңгө түштү.
Жол башчы Лоужа өзүнүн боюндагы чоң ташка чыгып, үнү кырылдап чыкпай калганча ачуулана улуганда, заматта карда теңселген бөөрүлөрдүн бардыгы тикесинен тик туруп созолонто уулушту. Алардын уулуганы капчыгайга жаңырып, андагы кардын майда бүртүктөрүн сапырып, көктөгү каалпып учкан бактекти мүрт өлтүрүп жерге түшүрүштү. Карышкырдын мындай коркунучтуу уулуганы сейрек болот. Күчкө толуп турган 7-8 бөөрү тоонун айрылышындагы мергенчилерге кол салышы мүмкүн эле. Бөөрүлөрдүн көздөрү кызарып, азууларынын арасындагы заар шилекейлери агып, кесинен тик туруп, мергенчилердин кекиртегинен кемирип тиштегилери келди. Алар тоонун айрылышына жеткенде дагы 40-50 метрдей аралыкта ачык талаага кабылышты. Кокусунан айрылыштын көгүш түтүн чубалжып, ошол замат артынан эле өзүнүн боюнан чагылгандай тарсылдап мылтыктын үнү чыкты. Мылтыктын октору көзгө илешпей келип, карышкырлардын терисин тешип, сөөгүнө чейин сайгылаган ийнедей. Алдыдагы чоң төрт бөрү чагылган тийгендей кыңшылап, кайра кар баскан жердин үстүнө ары бери тоголонуп, аңтарыла тоголонуп, ачылган ооздору кан көбүктөнө кусуп, бытыраган мылтыктын октору бүтүндөй денелерин тешип, кыпкызыл кайнаган ысык канын аппак кардын үстүнө жайылтышкан. Ажалдан аман калган чоң бөрүлөр ыйламсырап, шыпыргыдай жоон куйруктарын көчүктөрүнө кысып, артка чегинип качышты. Бөрүлөрдүн тобу катуу дүрбөлөңгө түшүп, үмүттөнгөндөй баары жол башчы Лоужуну жалдырап карашты. Лоужу абдыраган кебетеси менен зылаңды тиктеп, кайра башын көтөрүп, батыштагы күндүн батканын карап үндөбөдү. Кечки иңирде батып бараткан күндүн акыркы шооласы маңдай жактан жээкке кыйгачынан тийип, андагы карышкырлардын жер жайнаган канына, муздап тоңгон сөөктөрүнө жана өзөн боюндагы кыргындын кыпкызыл канына боелгон аппак карга чагылышты. Зылаң эч жалтанбастан капкандын жанына басып келип, азуулары менен катуу темиртекти тиштегелегендиктен 4 тиши түшүп, оозуна жаңы кан толгону менен капканда бир нече азууларынын гана изи калган. Анын бекемдиги жерге жабышып чыкпай калган дүмүргө окшош. Кабылаңдын тумшугуна кабылгандай күчтүү келет. Зылаң Лаңхунду капкандан чыгаргысы келген аргасынын бардыгы текке кеткенин сезди. Бирок ал эне баласын өзүнүн бооруна кысып алып жүрүшү керек. Ал баласын мергенчилерге жана алардын иттерине жөн эле калтырып кете албайт. Мергенчилер жана карышкырлар туюкка кабылып калган абалдай болушту. Көгүм түшөйүн деп калып, мергенчилер үйүргө тезинен кол салышкан жок. Адамдын угуу көрүү жыталуу сезимдери бөөрүнүкүнө караганда аябагандай начар. Көзгө сайса көрүнбөс караңгыда карышкыр ондогон метр алыстыкта караанын көрсө, адам өзүнүн колундагы 5 манжасын көрө албайт. Адам баласы негизи караңгы түндөн коркот. Убакыт билинбей өтүп жатты. Акыры күн тез эле уясына култ этип кирип кетти. Асман менен жердин бетинде караңгылык тон кийгендей каптады. Аңгыча Зылаңдын эсине шып этип бир ой келди. Ал тоонун айрылышына жакындап, эптүү тырмактары менен назик кардын кырчылдаган добушун чыгарбай, акырын жөрмөлөй тумшугун жалана адамдын кекиртегине жакындай, кардан секиргенде эч нерсе байкабай турган мергенчи дүрбөлөңгө түшмөк. Мергенчи мылтыгы менен чагылгандай жалт этип пайда болгондо карышкырга ок чыгаргысы келип, бирок кеч болгонунан жетишпей калмак. Ал курч азууларын алардын колдорунан матырып, кекиртектерин кертетиштемек эле. Адам мылтыгына гана таянып, карышкырларды жеңе алары Зылаңга белгилүү. Эгер ал мылтыгы жок болсо, ал былжыраган эзилген чыландын кесегиндей. Кишинин тиши коёндун терисин да теше албайт. Тырмактары дарактын кабыгын да сыйрыганга даремети келбейт. Куралсыз киши бөрүнүн душманы да боло албайт. Зылаң сөзсүз адамдын канын татып, карышкырлардын канын толукташ керек. Жок, ал кишини кандуу азуулары менен коркутуп, анан капканды ачууга мажбур кылып, Лаңхундун түшкөн тузагынан сактап калат. Зылаң карга суу болгон Лаңхундун чекесинен жалап, "Шашпа балам, энең сөзсүз ийгиликке жетет" дегенсиди. Ал кардын үстүнөн акырын алдыга жөрмөлөдү. Калулу дагы 2 кайраттуу бөрү анын жанында. Үнсүз 4 аяктап тоонун айрылышына жакындап жөрмөлөштү. Асманды көөдөй караңгы басып, мергенчилер аларды байкашкан жок. Алар тезинен жолдун 2ден 3 бөлүгүн жөрмөлөп өтүштү. Максатына жете турганына Зылаң ички дүйнөсү менен толук ишенген. Дагы ошол мезгилде тоонун айрылышынан улуу от алоолонуп күйүп, асманда кызыл тазыл нур жаркырап,
айланасынын баары күндүзгүдөй жарык болду. Караңгы түн оттун шооласы бир заматта кардай болуп ээрип жоголду. Зылаң эңсеп ойлогон максаты таш талкан болуп кыйрады. Зылаң муздак кардын үстүндө жатып, иштин кандай кылып жасаганда жакшы болоорун билбеди. Ошол учурда Зылаңдын оң капталындагы бөөрү соң түшүнүксүз мактангансыдыбы же кызыл жалындуу от менен буга чейин тажрыйбасы болбогонбу, тоонун айрылышындагы чогулуп күйгөн отко секире бергенде артынан тарсылдап дүрсүлдөгөн мылтыктын үнү чыкты. Соң-соңго ок тийип, кар баскан жер бетине көмөлөнүп, жыгаштын күйгөн отуна кирди. Соң-соңдун акыркы деми чыкпай, оттун жалыны менен алышып улуу алды. Анын уулганы жүрөктү муунткан азаптуу добуш эле. Отту тейректеген мергенчилердин жеңишке жеткен кубанычы бийге айланып, үндөрү шайдоот жана күлкүлөрү бийик чыкты. Күтпөгөн жерден соң кызыл оттон секирип чыгып, бүтүндөй жалынга чуулганган денеси от болуп күйгөн топко окшоп, сүйрөлүп бөөрүлөрдүн үйүрүнүн алдына жардам сурагандай же азаптуу тозоктун өртүнөн куткарууну сурангандай томолонду. Зылаң соң-соңдун отко жалындаган денесин ийрелеңдегенин, оозу аңырая ачылып, тили сыртка чыкканын даана көрдү. От болуп күйгөн топ үйүрдү жара тоголотуп өтүп, түнкү абада бөрүнүн өрттөн өлгөн денесинин күйүк жыты сызыла калкыды. Бөөрүлөр үйүрү жин шайтан даарыгандай уулушту. Чындыгында адам баласы бөөрүдөн акылдуураак да. Тоонун айрылышында урма аспаптар Сяңжоогону жана Манлоону дүң-дүң этире катуу жана ырахаттуу ургулап жатышты. Алардын добушу уламдан улам бийик чыгып, күчү асканы жарып жер сууну ташкындаткандай бөөрүнүн уулуганын басып кетти. Өзлөрүнүн ичиндеги суу бийик добушка бир толкунуп, ал тургай жер дагы силкинип алгансыды. Карышкырлар уулуганын токтотууга аргасыз болду. Сяңжоогу менен Манлоонун добушу дагы эле токтобой, мылтыктардын үнү катуу тарсылдап жатты. Албетте, мылтыктын үнү карышкырларга ажалдын үнү болуп саналат. Ошондуктан алардын кайраты кайтты. Акыры жол башчы Лоужу тумшугун карга тыгып, артка кайтууга белги берип уулуду. Көз ирмемде үйүр кооптуу өзөн боюна жөнөп кетти. Алардын аппак кардын бетинде чала-була көрүнгөн баш аламан издери гана калган. Зылаң көпкө дейре жалгыз өзү өзөн жээгинин ортосунда капканга түшкөн Ланхундун жанында кете албай отурду. Үйүрү аны таштап кеткенге кенедей да кейиген жок. Бирок кайгырууга дагы мүмкүн эмес. Адамзатты өтө ырайымсыз өзүнүн мылтыгына, Сяңжоогу менен Манлоонун добушуна таянуу менен карышкырлардын жүрөгүнүн үшүн алды. Бөөрү өзүнүн каардуу күчүнө таянып тоолорду, токойлорду багындырып келет. Азыр үйүрдүн көрүнүшү жигери жоголуп, ишеничи алсыздап, руху өчкөн. Эгерде акмактык кылып таңдын атканын күтө турган болушса, анда тоонун айрылышындагы үйүлгөн мергенчилер тажаткан иттери менен карышкырлардын тоон жер бетинде жексен кылмак. Табигаттын жана мылтыктын куугунунан качып кутула алган бөөрү да калган жок. Аларга туш болгон бөлтүрүктөрдүн бирин да калтырбай баарын кырышты. Үйүрдүн бир гана амалы калды. Түн жамынып качып кетүү. Темир капкандагы Ланхун араң-жаан онтоду. Зылаңдын муштумдай жүрөгү жарылып кете тургандай болуп, ал олуттуу түрү менен арышын чоң-чоң шилтеп, капканды көздөй басканда капысынан анын куйругунан бирөө тартты. Ал башын бура караганда Калулу анын жанында Шуңмо менен меймей турушкан экен. Зылаңдын муздаган жүрөгүн тыз этип жылуулук аралады. Татаал кырдаал бөрүнүн өмүрүнө, коопсуздугуна канчалык шек келтирсе да, аларды анын таштап кетпей жанында келе жатканына Зылаң Калулуга ыраазычылыгын билдиргендей карады. Калулу анын куйругунун учунан тарткылаганда, бул өлүмдүн жери, өзөндүн боюна тезирээк кетели, Ланхунду баары бир сактап кала албайсың, же аны менен чогуу өлгүң келип турабы дегендей оюн билдирди. Зылаң күчүнүн болушунча куйругун жулкунуп, Калулунун тумшугунан бошонду. Рахмат, сенин кайрымдуулугуңа, Калулу. Ооба, бул жерде калып мен Ланхунду кайра тирилте албайм, бирок мен кете да албайм. Анын акыркы деми чыкканча мен ушул жерде болом. Анткени мен энемин. Калулу секирип анын алдынан тороп, бул жерден сөзсүз кетишин жалооруп суранды. Шуңмо менен Меймей дагы анын жолун тосуп, капалуу кыңшылашып, энесинин кетүүсүн өтүнүштү. Аңгыча эле ал жин тийгендей ырылдана, жырткычтана Калулуну, Шуңмоону жана Меймейди каап алды. Силер кеткиле бул жерден.
Калулу шаша буша бөлтүрүктөрдүн этин оорута тиштеди да аргасыздан артка бурулуп чуркап жөнөдү. Бир аздан соң бардыгы караңгылык менен аппак карга сиңип жоголушту. Азыр көз жеткис өзөндүн кең боюнда жалгыз өзү калган. Жок, Ланхун дагы бар. Ланхун көмкөрөсүнүн катуу капканда жатып, азаптуу кыңшылады. Капкара түтүн каптаганы менен тоонун айрылышындагы күйгөн оттун жалыны кар бүртүгүнө жана абага чагылышты. Сары кызыл шооласын чачыратты. Зылаң күңүрт тийген оттун нурунан жалтыраган Ланхундун көздөрүнөн коркууну көрүп, ал энесинин кетпешин суранганын түшүндү. Ланхун дагы эле бөлтүрүк болгондуктан коркуу сезим менен энесинин бооруна калкаланууну каалады. Зылаң жылуу тили менен Ланхундун көзүн, мурдун жана тумшугун кайра-кайра жалап: "Балам, сен коркпогун, энең эч жака кетпейт, энең сенин жаныңда болот" деп жаткансыды. Ланхундун коркунучу акырындап басаңдады. Андан кийин Ланхун алдыңкы эки уту менен Зылаңдын мойнуна жанталаша асылып, жалдырагандай өтүнүп аны карады. Зылаңдын аны сактап калышы туюкка камалгандай абал эле. Зылаң оор үшкүрөнүп, кайгылуу башын чайкады. Ланхундун көзү жек көрө өзгөрүлүп, кекиртегинен заардуу каргышын чачыратты. Зылаң аябай муңайып кетти. "Аяңко балам ай, эгер мүмкүн болгондо энең бул бекем капкандан сени чыгарып алмак. Сен менин сүймөнчүгүмсүң. Сен менин кыялымды жана үмүтүмдүн баарын орундатмаксың. Мен өзүмдүн жаным менен сени куткарып калгым келет. Сен мага ишенишиң керек. Апаң сени куткаргысы келет. Апаң сактаганга амал ойлоп тапкысы келет. Энең токтолбостон капканды тиштегилесе да аны баары бир ача алган жок." Таң атар алдында жылдыздар асманга жыбырап чыгып, өзөндүн аркы жээгиндеги Лаңпа кыштагындагы короздун таңдын атканын белги бергендей кыйкырганы болду. Түн мурдагыдай капкара коюуланып турган, бирок ал таңга жууктагы караңгылык эле. Түн артынан күн чыгары Зылаңга белгилүү. Айрине ал убакытты токтото албайт. Таң агарары менен мергенчилер мылтыктарын окко толтуруп, каны кайнап туталанган иттерин ээрчитип, өзөндүн боюн бойлой из кууп жөнөшөт. Таңдын атышына аз гана убакыт калыптыр. Эмне кылсам деп Зылаңдын башы маң болуп, эмне кыларын билбей турду. Мүмкүн ал жумшак карды тешип астына жашынып, мергенчилер капканга жакындаган кезде күтүүсүздөн секирип чыгып, жалгыз өзү эч болбоду дегенде экөөнү бирдей кекиртегинен асыла жулуп өлтүрмөк. Бирок ал ыкманы жүзөгө ашыруу кыйындыкка турат. Бул Зылаңдын өлөөрчө корккондугунан эмес, анын кардын астынан секиргенин күтпөй, мергенчинин сак тайган иттери таап, тегерете курчоого алганда Зылаң бир гана итке туруштук берип, аны менен чогуу мүрт кетмек. Мүмкүн ал Ланхундун жанына жакын туруп, мергенчи менен тайганды жолотпосочу. Жок, бул барып турган келе соолук. Анда ал Ланхунду куткармак түгүл, өзү дагы колго түшмөк. Шуаңмо менен Меймей али кичинекей. Аларды эрезеге жеткирип чоңойтушу керек. Азыр ал өмүрүн кыя албайт. Алдыдагы кең мейкиндикти бозомтук каптап, таң агарып келе жатты. Зылаңдын бир гана айласы Ланхунду калтырып кетиши эле. Жок, бул мүмкүн эмес. Тузакка коюлган темир капкан Ланхунга катуу чабылган. Кан тамырларынан аккан каны коюуланып, жоон саны менен эки шыйрагынын жылуулугу жана ийкемдүүлүгү эчак кетип, темир капкан Ланхундун омурткасын бычыратып сындыра чаап, дем алган сайын же кыймылдаган сайын майда-майда сөөктөрү бири-бирине тийишип кычыраса да, бөөрүнүн жаратылышынан болгон күчү аларга моюн сунбай, дагы эле тирүүлүккө жулунуп дем алып жатты. Бир сөз менен айтканда, Ланхун мергенчи менен тайгандын колуна түшкүсү келген жок. Себеби түрлөрү суук тайгандар тентектене аны маскаралап, же кулактарын жулуп, же көзүн оюп чукумак. Анын үстүнө Ланхун капканга түшкөндүгүнөн аларга каршылык да кыла албайт. Ошондо тайган иттери андан 10 эсе каардуу болмок. Мергенчилер оңой олтоң эле карышкырларга ажалын жеткизип койбойт. Ланхундун мойнунан тикенек зым менен ороп, тын артына ыргытып, апапак карда каны акканча жана ачуулуу улганча сүйрөп, өздөрүнүн жеңишин майрамдап, же кыштактан кыштакка сүйрөгүлөп, мыкты аңчы экенин мактанып даңазаламак. Андан да ырайымсыздыгы, алар Ланхунду чоң дарака мык менен кагып, кадап, канжар менен тирүүлөй терисин сыйрыганда, карышкырдын жүрөгү дагы эле токтобой согуп турмак эле. Зылаң бөлтүрүгүн мергенчилер менен тайгандарга бербеши керек. Ал адамзаттын бардык ойлогон ишине каршылык көрсөтүүсү абзел.
тоонун айрылышындагы оттун жалынын алмаштырып таңкы күлгүн күндүн шооласы жаркырап тийди. Тоо чокуларына, өзөн сууларына жана талаага жарык тийип, айлана бара-бара даана көрүнүп баштады. Мергенчилер да, тайгандар да, иттер да ойгонушту. Тоонун айрылышындагы кишилердин когурашканы, иттердин үргөнү жана аңчылык бычактын шырк-шырк этип кайралып жатканынын дабышы угулду. Алар азыр эртең мененки тамагын жешип, таңдын алгачкы нуру менен чогуу капканга келишет. Ланхун туубаса сезим менен ажалдын жакындаганын сезип, жардам сурагандай алдыңкы эки шыйрагы менен энесинин мойнуна бекем кысып, экинчи кое бербечүдөй кучактап, дем кыстыга кыңшылап Зылаңды кетирбей жатты. Зылаң баласына мээримин төгө жакындап, тили менен жан дилден Ланхундун бетинен, күчтүү төшүнөн, коргошундай чымыр булчуңдарынан, назик сезимтал тумшугунан жалап жатты. Балам, энең сени эч качан таштап кетпейт. Энең ар кандай жолдор менен сага жардам берет. Ланхундун жүрөгү тынчыгандай көзүн жумуп, энесинин мээрими акырын аны соороткондой болду. Зылаң баласынын мойнунан желкесинен жалап, кокусунан анын азуулары жумушак солкулдаган кекиртегиндеги жаштыктын күчүнө толгон дарыянын катуу агымындай кан тамырын байкады. Хейсандын каны баласына берилген, ал болгон эне мээримин тилинин учуна чогулта, Ланхундун мойнунан желкесинен жакшы көрүп, жана мээримин төгө жыттады. Ланхун энесинин мээримине мас болуп, тумшугунан жыргалга баткан уу деген кыйкырыктын үнү чыкты. Аңгыча Зылаң бөлтүрүүнүн кекиртегинен жара тиштеди. Ал чагылгандын отундай так, шамдагай тез кыймылдагандыктан гүрс деген гана добуш чыгып, Ланхундун кекиртегинен кайнаган кызыл кан атырылып, башы шалк этип чабылып, деми дароо токтоп аппак карга тоголонду. Ланхунду ажал кучагына бек кысканда да иштин чоо жайын түшүнбөгөн бойдон бейкапар уйкуга кетти. Маңдайындагы жылмаюусу катып калды. Ал энесинин мээримине бөлөнгөн бактылуу мезгил эле. Ланхун кыйналбай, ооруну сезбей көз жумду. Уулум, энеңдин ырайымсыздыгын кечир. Менин башка аргам жок болгондуктан сага мыкаачылык менен жардам бердим. Сенин бошонушуң үчүн бул жападан жалгыз жол эле. Өлүм бөөрүнүн өмүр бою баш калкалай турган бейиш жайы. Бөөрү баласы кың этип үн чыгарбай, көзүндөгү жалдуу айбатынан кайтпай туруп ажалга аттап кетип гана азаттыгын түбөлүккө сактай алат. Зылаң сендейип катып кар үстүндөгү акырындан муздаган Ланхунду карады. Зылаңдын оозу эрменге толтурулгандай аппачу эле. Ошол мезгилде тоонун айрылышынан мергенчилердин өздөрүнө дем берген үндөрү, тайган иттеринин арсылдаган үндөрү угулду. Зылаң шилекей тили менен Ланхундун тоңгон көздөрүнүн кабагынан жалап жатты. Балам, энең сени эч убакта таштабайт. Эч качан эки бутуңду мыкаачыларды сени колдонуп, өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп курулай мактандырбайт. Эч качан алардын коркок иттерине сени маскаралатпайт. Зылаң серпилген илмекке жүгүрүп чыгып, бөрүнүн болгон күчү менен Ланхундун белинен керте тиштеди. Ланхундун омурткасы капканга сына чабылгандыктан жулуп алганга анчалык көп күч талап кылган жок. Бирок Зылаң тиштеген сайын анын жүрөгү уда бир нече ирет бычак сайгандай болду. Акыры ал Ланхунду белинен эки бөлө жулуп алды. Мейли, анын денеси эки бөлүккө ажыраса да, аягында ал баары бир Ланхунду куткарып чыгарды. Ал тумшугуна Ланхунду тиштеп, шалдырай басып өзөндүн боюнан алыстады. Зылаң капканды айланып чыгып бараткан кезде арт жагынан мергенчилердин күңүлдөгөн ачуу үнү, иттердин таң кала арсылдап үргөн үндөрү угулду. Кечигип калдыңар, эки буттуу айбандар жана келесоо иттер. Эми силерде карга сиңген бөрүнүн каны менен темир капкандагы 2-3 кылдан башка эч нерсе жок. Зылаң бөлтүрүгүн гаммер талаасынын түпкүрүнө алып барып, дөбөнүн чокусундагы кар делип, курч тырмактары менен тоңгон жерди чуңкур казып, экиге бөлүнгөн Ланхундун денесин көмдү. Асмандан лапылдаган чоң кар жаап, бөрү көмүлгөн дөбөнүн изи бат эле тегизделип, карга басылды. Жол башчыны кайрадан тарбиялоо. Хейсандын акыркы аманатын аткаруу үчүн эмки кезек Шуаңмоого жетти. Зылаң Шуаңмоонун тулку боюн кунт кое караганда, ал аргасыздан кайгырган. Шуаңмо кыржыйган арык, өзү теңдүү бөлтүрүктөрдүн ийининин жарымынан келип,
төшүнүн жана 4 шыйрагынын булчуңдары тептегиз. Эркектин келбеттүүлүгүнөн эч кандай кабар бербей, бүтүндөй денесинин жүнү бозомдук көгүш тартып, күнбү түнбү анын көздөрү ар дайым чала ачылып, уйкусунан дагы эле ойгонбой алсыраган сыяктуу көрүнчү. Шуаңмоонун сөөк булчуң эти көк жал бөрүнүн оор түйшүгүн көтөрө албастыгы Зылаңдын тынчын алды. Ал Шуаңмоонун жүнү боштугунан дагы сырткары анын бөрлүк каарынын дагы кемдигин туйчу. Бөөрлөр үчүн ал ажал менен барабар эле. Шуаңмоонун табигатынан жырткычтык багынбас мүнөзү жетишпеген сыяктанып, бир туугандарынын арасында да эч качан эч ким менен төбөлөшпөй, кээде өзү теңдүү бөлтүрүктөр эч себепсиз жамбашынан тиштеп же тамашалап ойноп, жапшыра тебелеп аны тоголото ыргытканда да кайра өзүнө ыңгайлуу абалда туруп, мышыктын баласындай билинбей жылт коюп качып кетчү. Карышкырлар чабытка чыкканда ал эч качан тайманбастан озуп алдыга жүгүрбөй, ар качан үйүрдүн куйругунда үндөп улуп жүрүчү. Үйүр олжону өлтүргөндөн кийин ал дагы эле тегеректин ичине батып кирбей, даамдуу өпкө боордон сугунбай, майда чүйдө сөөк жана теринин калдыктарын жеп жүрчү. Шуаңмоо бардык кыймыл аракеттери менен Диди сыяктуу үйүрдүн төмөнкү даражадагы ордуна илинчү. Эгерде ал ушул бойдон калса, ал анда бөрүнүн тобундагы дагы бир жөнөкөй кашка баштын санын толуктамак. Шуаңмоо ар түрдүү басмырлоого кабылып, бирок ага нааразыланбай, кыжыры келгенин да көрсөтпөй, бардыгы өз нугунда болгондой кулдун абалында турганы Зылаңды аябай ачууланткан. Шуаңмоонун эмнеге мынча жүнү бош жана келбетсиз болуп калганын Зылаң такыр түшүнө албады. Ал Кейсан экөө далылары кең, алп мүчө, курч мүнөздүү бөөрлөр, анан кандайча алсыз ырбыйган күчүк жаралды. Эгер Зылаң толготуп, кыйналып өзү туубаганда Шуаңмоодо анын каны жоктугуна кичине да шектенбей айта алмак. Шуаңmoo анын жана Кейсандын ортосундагы баласы. Кейзы менен Лаңхундун бир тууган инеси. Анан кандай себептер менен Шуаңмоодо тукум бузулган? Зылаң баш катканча көпкө ойлонуп, акыры бөрүнүн ой жүгүртүүсүнүн негизинде бир тыянак чыгарды. 1 жыл бою ал бүт назарын алгач Кейзыга, кийин Лаңхунга салып, Шуаңмоонун тарбиясына көңүл бурбай, өзгөчө тамакты туура бөлүштүрбөй, Кейзы менен Лаңхундан артык көрүп, ал эми Шуаңmoo адилетсиздикке кабылгандыктан көтөрүм болуп, өз жолдошторунан кичине да, жаратылышынан алсыз да, мүнөзү дагы басыңкы, кенедей да акылы жана эр жүрөктүүлүгү жок эле. Зылаң ойлогон оюнда өзүнүн күнөөсүн сезип, бирок ошол эле мезгилде бул маселенин чечилгенине кубанып жатты. Ал чын дили менен Шуаңмоонун сөзсүз күчкө толооруна, акылсыздыгы дагы бара-бара жоголооруна ишенди. Азыр азык табыш анчалык оорчулукту жаратпай калган учур. Жазда калган карлар эрип, аккуунун сары жүнүндөй чөптүн тамыры эчак 2-3 бармакча бийик чыгып, Гаммер талаасын шибер чөп баскан. Жужука тоосундагы мөңгүлөр тооборунан ылдый эрип, кышкы уйкудагы жан жаныбарлар, курт кумурскалар күндүн жаздагы күркүрөгөнүнөн ойгонушуп, чээндеринен үңкүрлөрдөн, жер жаракасынан жана дарактын дүмүрлөрүнөн жанданышып жарыкка чыгышты. Чыкылдаган кышкы сууктан белгисиз жат жерлерде жашаган бугу жана текенин топтору кайрадан өздөрүнүн мекенине кайтышып, жаңы чыккан жумшак көк чөптөн кешеп, кышта жоготкон май этин толукташты. Теке чөптө оттоп, карышкыр теке жеп, бөрүнүн кыгы жерди семиртип кайра көк чыкканы жаратылыштагы өз ара тыгыз байланыш эле. Кыскасы, бөөрлөр үчүн бардык жерде азык мол дегендей болчу. Бөөрлөр үйүрү эчак бири-биринен бөлүнүшүп, Зылаң, Шуаңmoo меймей жарым жыл мурда калтырып кеткен үңкүрүнө кайтышты. Тоскоолдуктардан өтүп үңкүрүнө баш бакканда, капысынан Зылаңга үңкүрү аябай кең туюлду. Чындыгында анын чоңдугу баштагы бойдон эле, бирок Лаңхун жок болгондуктан үңкүр ээн муңдуу көрүнгөн. Зылаңдын эсине Лаңхун келип, анын жүрөгүн чагылган тийгендей дирилдетти. Ошол заматта анын кайраты түгөнүп картайгандай боло түштү. Аттиң-ай, өлсө өлдү да, маанисиз кайгыргандын кереги эмне? Эми аман калып, жашоо үчүн күрөшүү керек деп ойлоду Зылаң. Ал Шуаңмоонун сөөк этинен баштап акылына чейин кайрадан болгон күчүн жумшап, мыкты тарбияламакчы болду. Ал былтыркы жаздагы Зылаң эмес. Ал мезгилде кош бойлуу болуп, олжо кармоо кыйынчылыкты жаратчу. Азыр анын эч кандай түйшүгү жок. Жанында болсо Шуаңmoo менен меймей бар. Ооба, алар катуу тиштей албаса дагы, жок дегенде качан олжонун алдын тороп, колдоп улуп турушат. Азык табышта оорчулук туудурбай,
ал кайра кызыктуу оюнга айланып, дайыма тумшугу бош болбой күндө ооздору толуп кайтышчу. Бака жана майда чүйдүү жандыктарды кууп, күчүн текке сапырбайт. Алар атайын бугу, нахур жана мунжуттуктарга аңулоого чыгып, алардын былкылдаган жумушак эти менен аккан ширелүү каны күнүмдүк азыгына айланган. Ар качан олжону кармаганда, олжо акыркы демин чыгарганча, каны муздап катканча шуаңмоого кайнаган ысык кандан жарылганча ичирип, олжонун жүрөк, өпкө, боорун жана ичеги карындарын тойгуза жегизер эле. Жаз жана жай мезгилдери көз ирмемдей зымырап тез өттү. Шуаңмоонун мындай ыкма менен бакканы чындыгында керектүү эле. Ал күндөн күнгө өзгөрүлдү. Күздө шуаңмоо энесинин ийининин жарымынан бой көтөрүп, жонунун жүнү боеп койгондой капкара болуп жылтырап, боорундагы жана 4 шыйрагындагы сары күрөң жүнү коюланып, кызгылтың күрөңдөнө жалтыраган. Жарым жыл мурун анын кыржыя арыктаганы, кыр арка моюндары оркое чыкканы, төш менен шыйрактарынын эттери соолуп катып, илбийген алсыз кебетеси кар баскан издей жоголуп, бешенесинде ишеништин нуру пайда болгон. Сыртынан караганда шуаңмоо ашкан сулуу, ашкан келбеттүү чоң бөрү болгон. Зылаң 6 ай бою жан дили менен бериле үйрөткөндүктөн шуаңмоонун олжону тузакка түшүрүү амалдары күндөн күнгө такшалып, бугуну кармаган кезде мыктай уштуу тырмактарын терисине матырып, азуулары менен бугунун кекиртегине жара тиштеп кол салаар эле. Шуаңмоо ал кыялдана ойлогондой чоңоюп, зылаңдын сыймыктануусу койнуна батпай турду. Анын ою боюнча мына келе жаткан кышта шуаңмоо үйүрдүн арасында жогору туруп, жол башчылык карышкырлардын тагына ат салышканга бардык шарттары бар. Кыш келип зылаңдын көксөгөн кыялы иш жүзүнө ашат. Көз ачып жумганча кыш түшүп, Гаммер талаасынын 4 бурчунда жалгыздап жүргөн бөөрүлөрдүн баары жаратылышынан адатынча кайрадан чогулушуп, үйүргө айланышты. Көп өтпөй зылаң жарым жыл убакыт каны кургаганча шуаңмоого үйрөткөнүн текке кеткенин байкады. Анын жүнү боштугунун түбү кенедей да өзгөргөн эмес эле. Өзү теңдүү жолдошторуна жолукканда ал дагы эле таш бакача башын катып четке турчу. Чындыгында шуаңмоо алардан бир топ күчтүү жана келбеттүү келип, алардын алдында турса дагы болмок. Аңулоого чыккан кезде шуаңмоо дагы эле топтун куйругунда улуп жүрчү. Ушундай жоругу менен үйүрдүн алдында жогору турмак беле. Эгерде аны тиштеп сокку берген ыкмасын айтсак, ал башка бөөрүлөрдөн калышпайт. Бардык амалды колдонуп өзүн көрсөтсө болот. Жол башчы Лоужунун алдында шуаңмоо багынган маймылдай болуп, Лоужунун ар бир буйругун заматта үн сөзсүз тызылдап чуркап аткарчу. Бир нече ирет зылаң анын көчүгүнөн айрып жула тиштеп, аны сөөк саактын жана майда чүйдө эт калдыктарын терип жебей, ал тырмагы азуулары менен коркутуп тегеректин ишине киришин каалаганда, шуаңмоо коркуп калтырап, кайра энесинин анын жамбашын тиштегенин артык көрүп, карышкырлар менен олжо талашканга дагы батын албай койгон. Шуаңмоо өз эркиндиги менен үйүр ичиндеги эң төмөнкү даражадагы кашкабаштын бири болуп, Лоужунун үн сөз жок момун чабарманына айланды. Эмне үчүн мындай ишке бардың? Акмак. Зылаң ачык так түшүндү. Баласынын сырткы келбети өзгөргөнү менен кайратсыз бойдон калганын. Бул кайгылуу бактысыздыктын себеби эмнеде? Балким шуаңмоону эрте же кеч энесинин сүтүнөн ажыратканы чыгар, же Хейзи менен Лаңхундун өтө жакшы көрүп, шуаңмоо арзыбаган абалда калган чыгар. Мүмкүн эки агасы ар дайым маскаралап ойногондуктан кичинекейинен өзүн алардан кем сезген чыгар. Зылаңдын эсине Хейзини бүркүткө алдыра электеги кези түштү. Шуаңмоо үңкүрдөн ач жашыл баканы кармап ойноп жатканда, Хейзи аны байкап, күчтөнө баканы тартып алган. Ошондо шуаңмоо үңкүрдү чаңдатып оң көтөрүп, Хейзига сокку берген. Хейзи андан күчтүүрөөк болсо да, экөө тең жаңы туулган бөлтүрүктөр. Тырмактары жана сүт тиштери дагы эле жумшак. Ал Хейзинин астында калганы ага кыйынчылыкты жаратса да, Хейзини дагы да болсо алдыңкы буттары менен мойнунан бекем кармап, эч кандай шылтоосуз кысымга алганына ал макул болбой моюн сунгусу келген эмес. Ал экөө кабышып жаткан кезде Зылаң олжосун тумшугуна тиштеп кирип келип, иштин чоо жайын көрүп ачууланды. Ал Хейзини өзү тандап болочоктогу жол башчылыкка бардык чеберчилик менен тарбиялагысы келсе, эмнеге алардын урушуна каршылык кылыш керек? Ошол учурда Хейзи жеңүүгө көзү жетпей, тынчсыздана улуп жиберди. Шуаңмоону шыйрактан тиштегенде ал аргасыз кою берип жиберди. Хейзи өзүнөн өзү корстон болуп, баканы буттарынын ортосуна түрткүлөп ойногон. Шуаңмоо адилетсиздикке нааразылана үңкүрдүн бурчуна барып уулуп, Хейзини жек көрүп караган. Ошондо
чындыгында эле шуаңмоонун тизгини тартылган. Себеби кийинки күнү Хейзи анын ойноп жаткан келемишин дагы тартып алганда ага каршы турбай ал тургай Хейзинин таманын элпектеп жалаган. Бөрүнүн мүнөзүнүн калыптанышы эмчекти башында же аягында эмгендигине байланыштуу. Меште бышырылган капкара кыш сыяктуу бир жеринен майышса кайра түздөгөнгө болбойт.